Эң операциялардын мындай жакшысы деп айтсам болот да, жан башың айтуучу. Мен күйөөм таштап кетти эле, эми өзүмдү мындай өзгөртсөм кайра келеби депчи. Мындай орточо бааны айта аласызбы? Мисалы үчүн кошкат жасатыш үчүн же көкүрөгүн чоңойтуш үчүн канча? Кээ бир аялдарды ачык эле айтайлы, көкүрөк бездери такыр эле жок да. Бизде 0 форма деп коет да, 0 размер деп коет. Биз эркектерди аз жасатат деп ойлошот да. Андай эмес, эркектер дагы эле өтө көп жасатышат. Мен ушул жасаткандан кийин мен өзүм бактымды таап ушинтип турмушка чыгып кеттим, сизге рахмат деп жазышат. Кийин бала эмизгенде кандай болот? Ал операциялар 10 миңден 15 миң долларга чейин болот. Үй бүлөлүүлөр көбүрөөк келеби же үй бүлө кура элек, үй бүлөсү жоктор? Кээ бир учурларда болот, бир 15-20 жылга жашарып кеткендер болот. Ич майларды сордуруп алып, кайра жан башка коюп алат. Ушул операциялар канчалык коопсуз деп айтсак болот? Амансыздарбы көрөрмандар, бүгүн биздин студиябызда конокто пластикалык хирург, Москвадагы Ваш доктор А клиникасынын негиздөөчүсү Кубанычбек Алибеков. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Элеман мырза. Кубанычбек мырза, кош келипсиз. Азыркы учурда сиз ошол Москвада өзүңүздүн клиникаңыздан сырткары Селин деген башка клиникада да иштеп жатыптырсыз. Бул клиниканын сайтына көз чаптырсак, врач хирургдардын арасында жалгыз кыргыз эле сиз окшойсуз. Да, негизи эле пластикалык хирургия боюнча Москва шаарында кыргыздардан жалгызмын деп айтсам болот. Бир эле клиникада эмес, Москва шаары боюнчачы. Азыркы учурда ординатурадан Кыргызстандан барып окуп аткан жаштар бар. Алар бүтсө, Кудай буйруса, алар дагы кошулуп биздин катарга көбөйөт деген үмүттөмүн. Жалпы биз бул интервьюга даярданып атып, 16 жылдык тажрыйбаңыз бар экенин билдик. Туура элеби? 17 жыл болду. 17 жыл. Анан ушул билимди каяктан алгансыз? Эмне үчүн пластикалык хирургияны тандагансыз? Кантип тажрыйба топтодуңуз? Мен орто мектепти Ноокат районунун Көкжар аймагына караштуу 12 бел орто мектебинде бүткөнмүн. Аны бүтүп Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетин тапшырып, 2001-жылы, 2007-жылы артыкчылык диплом менен аяктагам. Аяктап ошол университетте окуп жүргөндө эле экинчи курстан бизди практикага айдачу да, 1 айлык. Анан мен 1 айлык практиканы 3 ай жүрчүмүн. 31 августка чейин жүрчүмүн да. Хирургиянын баш оту менен кирип операционадан чыкпай жүрө берчүмүн кызыгып. 6 курсту бүтөр замат ошол бул хирургиядан дагы жакшы жаңы багыттарын үйрөнөйүн деп ординатурага Москва шаарына тапшыргам. Ал жака бюджетке ийгиликтүү өтүп, өз күчүм менен Москва шаарында Пирогова университетине бүтүрдүм. 2 жылдык ординатуранын хирургия боюнча бүтүрүп, ал жактан ушунчалык хирургиянын түрүнүн көптүгүнү көрүп, мен үчүн ал жетишсиз болду. Негизи Кыргызстанга 2 жыл бүтүп эле кайра келип иштейм деген максатта баргам да. Ушунча хирургиянын көп түрүнү көрүп, ал жактан дагы кызыгып, лапароскопиялык хирургияга кызыгып, аспирантурага тапшырып, ал жакта Луцевич деген профессордун колунда аспирантурада окудум. Андан жанагы бариатриялык хирургияны үйрөндүм. Жана семиздиктерди арыктатуу, ашказанды кичинертүү боюнча. Анан аспирантурада окуп жүрүп, 2015 жылы Кыргызстанга келип, Кыргызстанда биринчи болуп, ошо бариатриялык хирургияны мен жасадым. Бул Юрфа деген клиниканын хирургия бөлүмүндө профессор Асылбек Байгазаков агай экөөбүз. Азыр эми ошондон кийин бариатриялык хирургия Кыргызстанда өтө бат өнүгүп, азыркы күндө өтө жакшы ийгиликтерге жетишти. Анан бариатриялык хирургия дагы мен үчүн уже чек болбой, азыр хирургиянын эң жашы болгон, бул хирургиянын эң жашы болгон пластикалык хирургияга кызыгуу пайда болуп, анан 2 жылдык ординатураны ал жактан өтүп, Түштүк Кореяга барып, стажировкага барып, тажрыйба алып, Москва шаарында ошол пластикалык хирург болуп иштеп жатам азыркы күндө. Тажрыйба чогултканда келип эле дароо Москвадан баштадыңызбы? Эмнеге кайра Кыргызстандан баштаган жоксуз? Мен жана айткандай эле Кыргызстанга кайтып келчү ой болгон 2 жылдан кийин эле. Ал жактан хирургиянын лапароскопиялык түрүн көрүп, Кыргызстанда өнүгө элек деп, анан ошону үйрөнүп алайын деп аспирантурага тапшырып калып кеттим ошол жерден. Ошонтип эле бир хирургиядан экинчи хирургияга өтүп атып эле бүт этаптарды өтүп, акыры пластикалык хирургияга келип жеттим. Мен учурдан пайдаланып ушул менин жаш кесиптештериме, медицина факультетин бүтүп аткан студенттерге
айтат элем, азыр популярдуу болуп баштады да пластик хирургия. Ошон үчүн булар институт бүтүп эле кайра 2 жылдык ординатура пластикадан өтүп, биз пластикалык хирург болобуз деп көбү азыр максат коюшкан да. Мен айтат элем, тескерисинче бул университетти бүткөндөн кийин бардык этабын басып өтүш керек хирургиянын. Экстрелик хирургияны, жана жалпы хирургияны, жанагы хирургиялык тез жардамды бүт бардыгын өтүп барып тепкичтерди. Андан кийин пластикалык хирургияга өтсөңүздөр ушул туура болот. Себеби пластикалык хирургиянын көптөгөн мындай осложнениялары бар. Ошолорду кийин ошол осложненияны башка бирөөгө бербеш үчүн өз колуңуздар менен ошону түзөө үчүн сиздерге өтө чоң бул кандай десем, сиздерге өтө чоң тажрыйба болот дейм да, бардык этаптарды тепкичтерди басып өтсө. Сиз пластикалык хирургиянын кайсы түрлөрүн жасайсыз? Мындай жөнөкөй тил менен жасаганда адамдардын эмнелерин алып, эмнелерин кошосуз? Да. Биз эми жалпысынан общий хирургияны бүткөндө ал убакта кадимкидей эле өт жолдоруна, ичеги, боор жолдоруна операция жасаганбыз. Эми андан кийин азыр пластикада эми бул более татаалыраак десем болот. Бул түрлөрү бизге бетке жасалган операциялар, бул дүйнө жүзүндө мисалы эң көп жасалган азыр блефаропластика деп коет, кош кат жасатканда. Бул операция эң көп кездешет, ошого жасайбыз. Андан мисалы семиздиктерден жанагы ич майлардан чыкканда, ошол азыркы учурда фастфудтун пайда болушу менен бул өтө көп кездешет. Ошондуктан биз липосакция деп коет, майларды сордуруп алып, анан кичертип, Кымча бел кыласыз. Да, кымча бел кылып, анан төрөгөн аялдардын эми 9 ай жүргөндөн жанагы передний брюшной стенка деп коет, ал иштери созулуп, анан дериси бул өзүнүн сапатын жоготот да. Ошол учурда кайра калыбына келтирүү операциялар боюнча ичке операция жасайбыз. Эми пластикалык хирургияны негизи эле мен мурунга жасалган операциядан сырткары баардык эле түрүн жасайм. Баардык дегенде дагы кандай кылып беттерин тарттырабы? Беттерди тарттырабыз. Эми мисалы кээ бир аялдарды ачык эле айтайлы, көкүрөк бездери такыр эле жок да, бизде 0 форма деп коет да, 0 размер деп коет. Ошол 0 размерде аларга деле ыңгайсыз да. Мисалы өзүнүн ич кийим кийгенде, ошон үчүн биз аларга импланттарды салабыз, көкүрөктөрүн чогойтобуз, чтобы алар ичинен аялдык сезимдерини, өзүнө мындай ишенич пайда болот, гармония, ички гармониясынын өзгөрүшүнө алып келет бул операциялар жасагандан кийинчи. Эми аял киши өзүн аял кишидей сезиш керек да денесине. Ошондой операцияларды жасайбыз. Жан баштарында чоңойтасыздарбы? Кээ биркилерде аялдарда генетикаданбы же башка себептерденби жан башы жок, жана көкүрөк жок дегендейчи. Жан башы кичине болсо аларда да комплекс пайда болот да. Аял киши деген эми алар үчүн жана көкүрөк сыяктуу эле жан баштагы алар үчүн эң негизги болуп эсептелет. Ошон үчүн биз ич майларды сордуруп алып, кайра жан башка куюп, алардын жан баштарын ошол айтканда липофилинг деп коет, ошол липофилинг жасайбыз. Ич майларын сордуруп алып дейсиз, өзүнүкүн алып? Өзүнүкүн алып, өзүнүкүн обработка кылып, ошол эле майды. Бул эң коопсуз метод болуп эсептелет. Себеби имплант салганда имплантка аллергия болушу мүмкүн, имплантты организм кабыл албай коюшу мүмкүн. Өзүнүн майын, мисалы ичте ашыкча майларды алып туруп, аларды жан башына койсо, ал организм үчүн өзүнүкү болуп эсептелет да. Анда аллергический реакция болот. Да. Биринчи жолу болот, өзүнүкүн алып. Я, доктор Алибеков, добро пожаловать в мир красоты. Сиздерге кандай адамдар, көбүнчө аялдар кайрылат да, ошо аялдар кайрылганда алардын негизги максаты эмне? Эми аял киши өзү табиятынан ушундай да, мисалы кооздукка, сулуулукка мындай умтулат негизичи. Биз эми эркектер көбүнчө ал аз пайыз түзөт да. Аял киши көбүнчө ушул сулуулукка умтулат, өзүнүн келбетин, сырткы келбетин жакшы алып жүргөнгө аракет кылышат да. Ошол себептен аялдар ошо пластикалык операциялар жасатат деп ойлойм. Эми бирөөгө жагайын же бирөөгө көрүнөйүн деген максатта эмес деп ойлойм да. Бул ички гармонияны жакшыртуу, өзүнө ишенич пайда кылуу, ошол максатта деп ойлойм. Сизге келген кардарларыңыз эмне себебин, бир-эки кызыктуу учурлар болду беле? Башкача себептерин, сиз күтпөгөн себептерин айткан. Мени мынча чоңойтуп бериңиз, мынчага кичинертип бериңиз деген болду.
көп учурлар болот, кызыктуу эби. Негизинен бул пластикалык хирургия, жалпысынан хирургиядан сырткары бул адамдын психологиясына карайбыз да, консультация учурундачы. Кээ бир аялдар келет бизге, мен күйөөм таштап кетти эле, эми өзүмдү мындай өзгөртсөм кайра келеби депчи, биз аларды психологко жөнөтөбүз. Себеби бул пластикалык хирургия сиздин жолдошуңуз алып келбейт. Бул жалаң гана сиз үчүн, сиздин ички гармонияңыз үчүн жасалат деп түшүндүрөбүз. Маселе сиздин келбетиңизде эмес, маселе сиздин психологияңызда деп айткан учурлар болобу же келгендин баарына эле жасай бербейм деп тандоо болобу сиздерде? Эгерде пластикалык хирургия келгендин баарын эле биз жасай берсек, анда бизде өтө чоң көйгөйлөр, проблемалар пайда болот да. Биз жанагы эле айткандай, мисалы мен ушуну жасатсам, менин күйөөм артка кайра келет деген, жолдошум артка кайтып келет депчи. Эми андай болбойт да. Андай болбой калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз аларды туура совет берип, психологко жөнөтүп, алардын проблемасы ички психологиялык абалында экенин түшүндүрүп жөнөтөбүз да. Баарына мага келген консультацияны мен болгону 60-70% пайызын гана жасайм. Калганына мен отказ берем. Себеби алардын күткөн натыйжасы башкача да, башка максатта жасатышат. Анан калган өзүнүн максатын так билген, анан эмне үчүн жасатып атат, ошонун хирургиянын осложненияларына даярбы, даяр эмеспи, аны реабилитация деп коет, реабилитацияга даярбы, даяр эмеспи, адам өзү моралдык жетилгенде ошону интернеттен окуп, изучать этип, анан ошого даяр болгондо моралдык жактан, ошол учурда гана жасаса пациентке дагы, врачка дагы оңой болот. Бунун баалары кандай? Анча арзан эмес болуш керек бул пластикалык хирургия. Негизи эле баалары да эмне үчүн көбү жазышат да, эмне үчүн кымбат депчи. Пластикалык хирургду адисти даярдоо бул өтө көп чыгым талап кылат да, өтө көп жылдар, стажировкалар, чет өлкөлөрдө конференциялар, бул өтө көп. Бул бир дагы стажировка пластикалык хирургтар үчүн бул бекер болбойт да. Ошон үчүн анын дагы көптөгөн жылдар талап кылат. Анын экинчи жагы бул заманбап жанагы тигүүчү материалдарды, заманбап аппараттарды талап кылат. Ошон үчүн арзан жака барганга мен сунуш бербейт элем. Бүт нерсени ушунун талабы менен, пластикалык хирургиянын мезгилдин заманбап талабы менен жасаш керек деп ойлойм. Эми жеке сизде канча экенин балким айтпайт чыгарсыз. Жалпы эле мындай орточо бааны айта аласызбы? Мисалы үчүн кош кат жасатыш үчүн же көкүрөгүн чоңойтуш үчүн канча? Мисалы эми Москва шаарында кош кат жасатыш үчүн $2000 тегерегинде болот. $2000 тегерегинде. Эми көкүрөк жасатыш үчүн алар $4000, $5000, $6000 тегерегинде. Аны кандай имплант коюлат, кандай метод менен жасалат, ошонун көз каранды. Анан жанагы абдоминопластика деп коебуз, иштерди төрөгөн аялдардын иштерин тарттырып, майларны алган. Ал операциялар $10,000-ден $15,000 чейин болот бир операция. Ушул операциялар канчалык коопсуз деп айтсак болот? Ал баары бир ичи кесилип атат, анан баары бир мындай кийин канча бир жыл өткөндөн кийин таасир этпейби? Негизинен биз пластикалык хирургтардын жоопкерчилиги жалпы хирургтардыкынан 2 эсе көп деп айтат элем да. Себеби жалпы хирургтарга бул бир оору менен барып, бирдемкенин кесепетинен барып, аларды осложнение болсо дагы түшүнүшөт да. А пластикалык хирургтар буларга бул дени сак адамдар барат. Анализдерин тапшырып, атайын диагностикалык лабораториялардан өтүп, саламаттыгы сак адамдар барат да. Биз ката кетиргенге акыбыз жок. Ошон үчүн биздин жоопкерчилик башка хирургтардан 2 эсе жогору деп айтат элем да. Албетте хирургияда бул дүйнөлүк статистикада дагы осложнение болот. Аларды биз пациенттерге консультация учурунда айтышыбыз керек. 1-2% болуп калышы мүмкүн. Ошол болсо дагы биз пациенттерге консультация учурунда туура так маалымат беришибиз керек. Аларды көп нерседен үмүттөндүрбөй, сулуулуктан сырткары кээ бирки учурларда өтө аз пайыз болсо дагы ушундай осложнение болушу мүмкүн. Аны осложнение болгон учурда биз сизди аягынача дарылап, сиз күткөн максатка чейин жеткирүүгө чогуу салым кошобуз деп түшүндүрөбүз. Негизинен 99% бул жакшы жыйынтык берет. Мурда эле жүрө берет. Кийин ал эсте бир айдын ичинде эч кандай осложнение болбосо, биздин пациенттер кадимкидей эле жүрө берет, мурда жашагандай эле. Бул организм бул
тез көнчү нерсе да, бирдемкени жаратты, калыбына келтирүүдө организм бат эле өз калыбына келет. Оплатить, я говорю, мне не надо. Ну как? Ну, грудь вам реально надо будет сделать. Не бойтесь воспользоваться знакомством с ней. Рита, можно автограф? Конечно. Спасибо. До свидания. До свидания. Что, на операцию за 500 тысяч будет делать? А куда она денется? Договор подписан. Көкүрөк чоңойткондо, төшүн чоңойтуп, коштурганда кийин бала эмизгенде кандай болот? Ага тоскоол болбойбу? Эми бул детальдер деп айтайын. Бул мисалы көкүрөк кичинекей болсо, аны чоңойтуп койсо, ал бездин астына коюлбайт, ал булчуңдун астына коюлат, көкүрөк булчуңдун астына. Ошон үчүн бала эмизгенге бул эч кандай таасир этпейт. Аны койдуган имплант койгондон кийин деле төрөп, бала эмизип жүргөн пациенттерибиз көп. Ал эч кандай сүт эмизүүгө тоскоолдук кылбайт. Анын экинчиси бул птоз деп коет. Эмчек бездери, сүт бездери ылдыйга түшүп калганда биз аларды кайра кичиретип, ордуна кичинертип койгон учурда, ал учурларда 50-50 болот. Анда сүт чыкпай калышы мүмкүн төрөгөндөн кийин, же чыгышы мүмкүн. Себеби сүт бездеринин протоктору жанагындай операция учурунда өйдө көтөрүлүп, алардын жанагындай анатомиялык структуралары бузулушу мүмкүн. Но бул төрөгөнгө эч кандай тоскоолдук кылбайт. Азыр эле бул дүйнө жүзү боюнча бул модага айланып баратат да. Мисалы, төрөгөндөн кийин дагы азыр дүйнөдө тенденция бул искусственный кормление деп коет да. Ошого беришип, даже операция жасатпаган аялдар, чтобы көкүрөк безин сактап калыш үчүн, аларды жанагындай искусственный кормго өткөрүшүп, анан эмчек эмизбегенге аракет. Мен мындай айтыштан алысмын, конечно, баланы эмчек сүтү менен бакканга эч нерсе жетпейт, иммундук системасынын баланын өрчүшүнө, ошон үчүн Ар бир келген бейтаптын өзүнүн тандоосуна жараша. Өзүнүн тандоосуна жараша жасайбыз. Бул сиз жана бездер дегенде бул көкүрөк формасын жоготуп алгандарбы, же сиз көкүрөгүм чоң болуп кетти дегендер кичирейтип да бересиздерби? Биз кээде генетикалык жактан көкүрөгү өтө чоңдор деле бар да. Ал деген бул эстетикалык жактан эмес, бул омурткага дагы нагрузка берет да, мисалы оор болот. Мисалы 4-5 размерге чейин чоңойгондор бар мындай. Анан аларда жанагы гравитациянын негизинде омурткага доо кетирет. Ошон үчүн аларга мисалы ысыкта кийим кийиш кыйын, ич кийим кийишти. Ошон үчүн аларды кичинертебиз биз кайра. Мисалы 2,5 размерге, 3 размерге чейин кичинертебиз. Ошол 5-6 размерден. Ал аялдар үчүн жасаткандан кийин аларга комфорттуу болуш керек да. Дагы бир мисал, могу жан башын чоңойтурабыз, кошобуз деп атпайсызбы? Ал канча каражат кетет, анын кайра реабилитация болуп калыбына келишине канча убакыт керек? Бул эң операциялардын мындай жакшысы деп айтсам болот да, жан баш чоңойтуучу. Себеби бизде мындай жан башыңа бир нерсе тилинип кетсе деле айыгышы кыйын, ал жери май деп бизге аябай сиңирген эмеспи? Кечке отуруп турасың деп. Бизде бул эң жакшы операциялардын түрүнө кирет, жакшы натыйжа берүүчү. Себеби бул кесилбей жасалат. Бул ушул кичинекей болгон проколдун кирип, майды вибрация менен сордуруп алып, кайра эле ошол кичинекей доступ менен кайра ошо жан башка куюп коебуз. Эч кандай чоң кесүү болбойт. Бул эң пациенттер үчүн ыңгайлуу жана булардын натыйжасы өтө жакшы натыйжа берет. Мен дагы эң жакшы көргөн операциялардын бири ушул. Анан сиз кандай сунуштайт элеңиз? Бул өзү физикалык көнүгүүлөрдү жасап арыктаган жакшыбы, же сизге барып туруп эле арыктаган жакшыбы? Жанагындай да, дүйнөдө жанагы тең салмактуулук сакталып турат да. Кээ биркилер айтат, ушунун ичине операция жасатпай эле спортко барсак айтмак депчи. Анан кээ биркилер айтат, аны спортко барбай эле мындай кылып койсо болмок депчи. Мен айтат элем, эгерде ашыкча тери болбосо, бир аз майлар болсо, аны спорт менен кетирген эң жакшы. Мага келген консультацияга келген пациенттерге да ошонтип айтам. Сизге операция жасабай эле 6 ай ушул режимде тренировка кылыңыз, фитнеске барыңыз, сиздин майларыңыз өзү кетип калат, баары жакшы болот деп. Операциянын кереги жок сизге деп айтабыз. Кээ бир учурда төрөгөн аялдардын териси ылдыйга түшүп калат, уже как фартук болупчу. Ошол учурда эч кандай спорт, эч кандай тренировкалар булар терини кыскартпайт.
анан грыжа деп коет, диастаз деп коет. Ал боюнда бар аялдын булчуңдары ажырап кетет. Ошонун дагы тескерисинче спорт менен машыкканга тыюу салынат ал учурда. Себеби грыжанын чоңоюп кетишине алып келет ал. Ошол учурда биз абдоминопластика жасап, грыжаларын тигип, майларын алып, ошол келбетине келтирип коебуз, төрөгөнгө чейинки келбетине. Бардык нерсеге өзүнүн показаниясы болуш керек да. Азыр сиз иштеген клиникада кардарыларыңыз кайсы катмар? Азиялыктарбы же славян тектүүлөрбү? Биз акыркы 6 айдын статистикасы боюнча эсептеп, биздин 1% биздин мекендештер түзөт экен, ошо Москва шаарында иштеген мекендештер. Анан калган 99% бул жергиликтүүлөр, анан чет өлкөдөн келген, мага эң алыстан келген бул Мексикадан келишти, анан Германия, эмнегедир Германиядан өтө көп келишет. Себеби ал жакка миграция болуп барган орус жарандары ал жакта сулуулук салондорунда иштеп, анан ошолор келип жасатып кетип, аны жергиликтүү немец аялдары көрүп, кайсыл жактан жасатканын сурап, анан мага онлайн консультация алышып, анан кайра учуп келишет да, ошо операция жасатып кетишет. Чет өлкөдөн көп келишет. Россияда кыргызстандыктар да келишиби? Жана 1% дедиңиз, ошолорго өзүңүз да жасап калдыңызбы? Мен негизи эле мага келишет. Бар, сизден башкалар дагы бар? Бул клиникада. Клиникада мен өзүмдүн командамда бир 8 адам иштейбиз да. Мен өзүм ассистенттерим бар, жардамчыларым бар. Азыр мен мисалы ачыгын эле айтайын, мисалы бизде ал жактагы прайс боюнча өтө кымбат болуп эсептелет дагы. Анан менин жердештерим көбүнчө бизге акыркы убакта карасам, биздин клиникага келиш алар үчүн бир аз кымбатыраак болду. Анан жакында мен өзүмдүн ассистенттеримди айтып, ошолор биздин именно менин жердештерим үчүн ошолорго атайын прайс жасап, ошо ассистенттерим азыр ийгиликтүү жасап башташты. Азыркы учурда эң көп кайсы пластикалык хирургиялар жасап атышат? Хирургиянын кайсы түрлөрүн көп жасатышат? Негизи эле пластикалык хирургиянын тарыхында эң көп болуп эсептелген бул блефаропластика деп коет, кош кат чыгарган. Ал дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда турат. Ал эми азиаттык өлкөлөрдө бул 2 эсе көп жасалат. Себеби башка европалык өлкөлөрдө алар жанагы жаштын өтүшү менен, эттин түшүшү менен жасатса, азиаттык өлкөлөрдө 18 жаштан баштап жасалат. Себеби биз генетиканын, анатомиянын өзгөчөлүгү менен кат жок болуп турат кээ бир адамдар. Ошолор кош катты 18 жаштан баштап чыгарышат. Ошон үчүн 2 эсе көп жасалган операция бул блефаропластика. Анан сиздер статистиканы карап көргөндө үй бүлөлүүлөр көбүрөөк келеби же үй бүлө кура элек, үй бүлөсү жоктор көбүрөөк келеби? Үй бүлөлүүлөр көп келет. Себеби пластикалык операцияга бул 30 жаштан баштап 50 жашка чейин эң көп колдон жасалган операция бул ушул аралыкта 30 жаштан 50 жашка чейин. Бул учурда эми турмушка чыгып, үй бүлөсү бар адамдар көп келет статистика боюнча. Анан сиздер ошо бетине жалпы мисалы үчүн комплекстүү жасады, мисалы үчүн беттерине бырыш түшсө, аларда тарттырып, ошондойлор барбы? Ооба, бизде бир эле адамдын кош кат жасасам десе ошону эле карабайбыз, биз комплекстүү карайбыз. Ал мисалы смаз лифтинг деп коет, бетти тарттырабыз, моюнду тарттырабыз, кош ээк болсо андагы майларды сордурабыз, анан астыңкы үстүңкү көз каттарыны көзгө операция жасайбыз. Ошентип адамга комплекстүү жасаганда ага дагы натыйжа жагат. Анан биз хирургтарга дагы бизге эң негизги жакшы натыйжа көрсөтүш керек. Ошонун себептен биз баардык нерсеге комплекстүү карайбыз. Канча жылга жашартасыздар анда келгендерди? Кээ бирки учурларда болот, бир 15-20 жылга жашарып кеткендер болот. Кээ биркилерде 10 жылга, эми бетке комплекстүү жасаган операцияларда буларда возраст, жашы мындай өтө билинет. Мисалы кээде келет 50 жаштагы аялдарга жасасак, операциядан кийин 1 айдан 2 айдан бага осмотрго келишет. Анан карасаң, жанагы адамдарды кээде өзүбүз тааныбай калабыз. Сиз консультацияга келдиңизби деп, жок, мен жасатып кеттим депчи. Анан ойлойсуң да башка ичи боюнча келдиби деп, а көрсө бетин жасап, биз аны өзүбүз тааныбай калган учурлар болот да, пациенттерде. Ошо өздөрүн сиздерден чыккандан кийин мындай ички өзүнүн ичинен дагы башкача болуп, өзүнүн алып жүрүүсү башкача болуп, ичинен өзүнө ишеним пайда болуп, баскан турганда башкача болуп калса керек. Ошол бизде мындай жанагындай кандай деп коет,
негласный статистика деп коет да, бул статистика бар, ал жазылбаган статистика. Байкап калдым ушунда, мисалы турмушка чыга элек кыздар көбүнчө көздөрүнө жасатышат да, блефаропластика жасатат. Анан биринчи айга келишет осмотрга, экинчи айга келишет дагы, анан үчүнчү айга келгенде 3 жолу келиш керек да. Үчүнчү айга келгенде менин жардамчыларым айтат, бул турмушка чыгып кетиптир, турмушка акыры тест бат-бат угуп калганда анан ойлоп калам да, бул адамда ушундай мындай пайда болот окшойт депчи. Анан өздөрү да жазышат комментарийгачы, мен ушул жасаткандан кийин мен өзүм бактымды таап ушинтип турмушка чыгып кеттим, сизге рахмат деп жазышат. Биз үчүн да өтө жагымдуу бул сезим. Эми эң негизги адам өзү сулуу болсо, бул өзүнө ишенич пайда болуп, өзүнүн самооценка деп коет го, өзүнүн баасы жогорулап, өзүнө мындай комплекстери жоголуп, башка адамдар менен сүйлөшүүсү дагы, өзүнө алып жүрүүсү дагы өзгөрөт. Кадимкидей байкалат ал. Жана сиздерге келгенде комплекстүү түрдө жасайбыз дебедиңизби? Анан бул ошол сиздерге кирип өзүнүн мындай каалагандай жасатып кетиш үчүн бир бааларын байкасак, бир бери дегенде эле $50,000 ары кетет окшойт анда. Эми $50,000 деп айтпайм, эми негизинен бир $25,000–30,000 чейин орто баа деп айтсак болот. Бул эми негизи жалпы жасалган, бул бетке, ичке, көкүрөккө кээ бир учурда ошондой операциялар жасайбыз. Аны биз жасаганда бир жасабайбыз, этап менен жасайбыз. Мисалы бетке жасалчу комплекс операцияларды бир жасайбыз, андан кийин көкүрөк менен ичке жасалган операцияны экинчи этап менен жасайбыз. Себеби бул пациенттер үчүн бул кооптуу болбош керек. Себеби наркоздун убактысын карайбыз. Жана орустар айтмакчы, самый главный безопасность дегендей, ошону биз өтө сактайбыз. Бизде анестезиологдор, башка специалисттер буну карап, контроль кылып турабыз. Кыргызстандагы пластикалык хирургдардын жасаган жумуштарын карап, мындай байкап турасызбы? Аларга мындай кандай баа бересиз? Мен өзү негизинен Кыргызстанда бир күндө иштебегенге, университетти бүтүпчү, мен көп хирургтар менен жеке тааныш эмесмин да. Анан бул мен чындыгын айтсам, бул пластикалык хирургия Кыргызстанда эми өнүгүп келатат да. Анын жумуштарын чындап карабайт экенмин. Мындай көз чаптырбайт экенмин. Жалпы жөнүнөн алганда пластикалык хирургиянын деңгээли кандай? Ошого мен жана айтайын дегеним сурооңузга. Мен көбүнчө бул чет өлкөлүк, Южный Кореяда, Түштүк Кореядагылар, колумбиялык хирургдардын иштерине бат-бат карап, ошолорго стажировкага барганга аракет кылам. Анан жалпысынан Кыргызстандагы караганда бул эми басып кетип келе жаткан балага окшотом бул пластикалык хирургиянычы. Мен ойлойм, келечекте Орто Азияда өтө бат өнүккөн тармакка айланат деп ишенем. Сиздер пластикалык хирургия жасаганда славян тектүүлөр башка, азиаттар башка болот эмеспи? Алардын анатомиясы башка. Анан сиздин кардарларыңыздын көбүнчөсү кайсылар? Сиз кайсы тармактагыларга, кайсы өлкөдөгүлөргө көбүрөөк жасайсыз? Биз негизинен, мен өзүм азиат болгон үчүн, анан биз жанагы Южный Кореяда, Түштүк Кореяда стажировка өткөн үчүн көбүнчө булар анатомиясы өтө айырмаланат да. Мисалы көздүн кош катын эле, мисалы Орусияда жергиликтүү хирургдар буну жасаганга аларда практика жок да. Ошон үчүн бизге жөнөтүшөт. Себеби азиат хирургиялар, мисалы аларга буряткалар, кореянкалар, калмычкалар келсе, аны бүт менин даже коллегаларым мага жөнөтүшөт да. Эми сен мындай специалистиң ушул боюнча деп, анан айырмаланат, өтө айырмаланат. Ошон үчүн азиаттар жасаш керек деген түшүнүк пайда болуп калган да. Ошон демек көпчүлүк кардарларыңыз сиздики азиаттар. Дээрлик бар элеби? Көпчүлүк деп айтпайм, жарымынан азырагы азиаттар, бирок жанагы именно кош кат боюнча эң көп кездешкен операциялар жасоо бизде бул азиаттарга жасайбыз. Анан европалыктарга, ошол жергиликтүү орустарга жасаш алар үчүн, биз үчүн оңой операция болуп эсептелет. Сизге келген кардарлардын ошо сиздер операция жасагандан кийин жыйынтыгы ойдогудай болбой калса эмне болот? Биз хирургияда ойдогудай болбой калса, мисалы эң негизгиси бул осложнение болбош керек да. Ошол. Анан кээ бирки учурлар болот, өтө аз пайызда. Мисалы бага бул формасы жакпай атат, бир аз мындай өзгөртсөк депчи, же бир аз кош катым кичинерээк болуп атат, ошону бир аз чоңойтуп деп. Бизде повторно келгенде аны биз акысыз ошону бир аз чоңойтуп же кичинертип кайра өзгөртүп беребиз аны. Андай учурлар болот, но өтө көп эмес, аз.
кененирээк кеңеш берип койсоңуз, ушул пластикалык хирургияга камынып жаткандар эмне кылыш керек, кантип дарыгерди кантип тандаш керек, эмнесине караш керек, кандай клиникага барыш керек? Эң негизгиси бул мен ушул пациенттерге ушул пластикалык операция жасатам деп жүргөн пациенттерге кеңеш берет элем. Шашпаңыздар, бул экстрелик операция эмес, бул пландалып жасалчу операция. Ошон үчүн эч шашпаңыздар. Биринчи врачтарды салыштырыңыздар, алардын баскан жолун, билим алган жолун караңыздар, тажрыйбасын караңыздар. Анан ошол врач иштеген клиниканын лицензиясын караңыздар, сайтын караңыздар. Ар бир сайтта ошол клиниканын лицензиясы болуш керек. Анан лицензиясы, пластикалык хирургияга лицензиясы жок жерде жасатпаңыздар деп кеңеш беретем. Себеби бул өтө коркунучтуу. Андай учурлар даже орусчада катталган, лицензиясы жок клиникаларда адамдын өлүмү менен коштолгон учурлар да болот. Ошон үчүн бул өтө этияттык менен, өтө кылдаттык менен врачты тандаш керек. Ал ар бир врачтын өзүнүн пациенти болот, ар бир пациенттин өзүнүн врачы болот да. Сиз ошо качан гана ынанганыңызда консультацияда ошол учурда гана жасатышыңыз керек. Анан кээде бизге да жазып калышат. Консультация жок эле барып жасата берсек болобу депчи. Андай болбойт. Наоборот, консультацияга келип, врачты көрүп, суроолоруңузду берип, врачка ынансаңыз, ошол учурда гана жасатыш керек. Анан сөзсүз дагы бир кеңеш, бул операциянын учурунда сөзсүз сакталуучу нерсе бул анализдерди тапшырыш. Анализдерди, УЗИлерди, бүт диагностикалык методдорду өтүшүңүз керек. Эгерде кээ бирки специалисттер мисалы анализ жок деле жасап коебуз десе, ал өтө кооптуу деп эсептейм, ал туура эмес. Сөзсүз түрдө алдын ала баягы бүт анализдерди тапшырыш керек. Ооба. Кээде биз Бишкекке келип жасап калам да кээде. Мисалы 2 айда бир, 3 айда бир кирип мындай сурангандар болот, ошондо келип жасап калам. Негизи эле айтып калышат да, ушул анализди эмнеге тапшырабыз, буну тапшырбай койсок боло бербейби депчи. Бул сиздин коопсуздугуңуз үчүн тапшыра турган анализдер да, булчу. Бул именно ошол пациенттин коопсуздугу үчүн. Ошон үчүн ар бир пунктун кызыктар болуп, зерикпей тапшырып, обследованияны өтүп, организмде эч кандай патология жок учурда анализдер таза учурунда жасалыш керек бул операциялар. Жакшы операция ийгиликтүү жасалды дейли. Андан кийин реабилитацияга дагы убакыт кетет да. Бул кантип өтүш керек, кандай режим сакташ керек, канча убакыт керек? Эми ар бир операцияга жараша болот. Мисалы көзгө жасатса, булар бир 14 күндө жакшы болуп калат уже. Бир айда биз жанагы до и после деп сүрөткө алабыз. Ошол бул эң бат реабилитация болчу операция, бул блефаропластика. Андан кийинки ичке жасалчу операциялар булар 2 ай болот. Эми 2 ай дегенде биз ал 2 ай мен постелде жатам деп элестетпеш керек пациенттер. Биз операциядан кийин эртеси күнүнө бастырабыз. Кадимкидей өздөрү басып жүрүшө берет. Кадимкидей перевязкага келишет. Бул эгер спорт менен заниматься этпей, анан нагрузка бербей 1-2 ай реабилитация өтүшөт. Ошол учурда гана бир аз сактап туруш керек режимде. А так операциядан кийин, бир жумадан кийин уже организмге коркунучтуу нерселер калбайт. Эгер ушул реабилитациядан туура эмес болгон учурларда жанагы мындай кесепеттер, осложнение дегенде жана мимикалары иштебей калып, башкача болуп калып, ошол жери жара болуп кетип, ириңдеп кетип, ошол учурлар катталат да, туурабы? Мисалы андай учурлар хирургияда кездешет, тилекке каршы да. Бул организм жанагы тиккен, биз тигүүчү материал болот да хирургиялык, ошого реакция бериши мүмкүн да. Кээ бирки адамда мисалы аллергиясы ошол тиккен материалга болсо, ал организм аны аттарга айтат да, анан ошол нитканы биз алмаштырабыз, ордуна башка менен тигебиз. Ошол учурларда эми ал ар бир организм бул индивидуалдык да, жалпы бирдей стандарт деген жок. Мисалы жөнөкөй тил менен айтканда, мисалы бир адамда балга аллергиясы болушу мүмкүн, бир адамда жаңак аллергиясы мүмкүн, ошол боюнча имплантка аллергиясы болушу мүмкүн да, эмчек чоң айткандачы. Ал эми ошол имплант чыгарган фирмалардын статистикасы боюнча бул аллергия имплантка бул өтө аз кездешет. Ошол үчүн кээ бирки учурларда аллергия болгон учурда биз даже аллергический проба алып туруп, анан имплант коебуз повторно жасаганда. Ошо койгон импланттарыңыздар жанагы жамбаш чоңойткондо кошко майларды куябыз деп атасыздар, эми жөнөкөй тил менен айткандачы. Алар өмүр бою ошо бойдон калабы же кайсы бир убакта бир өтүп кайрадан жаңылап коштуруп туруш керекпи же кичирерип кетеби кайра бир мезгил өткөндөн кийин? Мисалы көкүрөктө имплант чоңойгондо, имплант койгондо көкүрөккө, ал имплант азыркы учурда 15 жылга деп айтылат. 15 жылда эми адам
бул статичный эмес да, бул адам деген өзгөрүп турат, картайып турат, теринин сапаты кетет. Ошол учурларда формасын өзгөртүү үчүн 15 жылда өзгөртүлөт деп айтылат азыркы учурда. Анан жамбаш чоңойтуу бул эч кандай бул организмге зыяны жок. Ал адам эгер өтө арыктап кетсе кичирейиши мүмкүн, анан толуп кетсе анда наоборот чоңоюшу мүмкүн да. Ошол анын эч кандай эле зыяны жок. Жана бетин тарттырган, мурдун түзөткөндөрчү? Мурдун түзөткөндөр да көпкө жетет ал. Мисалы өмүр бою деп айтсак болот мурдун түзөткөн, а бет тарттырткан бул бир 15 жылга жетет, туура. Мисалы биз 50 жаштагы аялды жазсак, мисалы алар бир 40 жаштагыдай көрүнүп калышы мүмкүн, эми кайра алар 60-тан өткөндө кайра келип повторно жасатып алса, ошону 70-75 жашка чейин жетет. Бул эми мен айтат элем, бул өтө жакшы результат деп 15 жылга жеткен. Сизге такай келип турган кардарларыңыз барбы? 10-15 жылдан бери бөлүп биринчи келип бир жерин, кийинки келип башка бөлүктөрүн денелерин жасатып. Бар андай. Мисалы бир эле пациентке биз 7-8 операция жасаган учурубуз бар. Бул деген бул ишеничке кирүү депчи, мисалы биринчи келгенде эң жөнөкөйдөн баштайт да, көз катын жасатат, кош кат жасатышат. Андан кийин келип туруп, анан подбородко липосакция жасап, бетин тарттырып, кийин көкүрөгүнү, ичини, жамбашын чоңойтуп, анан буттарындагы майларын алдыртып, ошондой учурлар көп. Биз мисалы эң көп жасаган ошо 7-8 операцияга повторно келип жатат. Эми аны жасагандар 2-3 айда эмес да, ал жарым жылда бир жылда бир келген пациенттерибиз бар ошентип. Бул деген врачка ишеним, мисалы ишенген врач натыйжасы жакшы болсо, ошол врачка ишеним күчөйт, анан ошол кардалар кайра ошол врачка келип жасатышат. Ошонун баарын көбүнчө кимдер жасатат? Модельдерби же бир экранга чыгып жүргөндөрбү же башка тармактагыларбы? Мен айтат элем, бар эле жасатат. Эми көп учурларда даже биз эркектерди аз жасатат деп ойлошот да, андай эмес. Эркектер дагы эле өтө көп жасатышат. Бирок алар биз аялдардан айырмалашып, алар соцсеттерге, башка нерсеге көргөзгөндөн, мактангандан, кооптонушат да. Ошон үчүн алар конфиденциально келип жасатып кетишет. Эми алар эң негизи жасаткан операциялар бул көздүн астында шик пайда болуп, грыжа деп коебуз, ошолорду жасатышат. Анан кээ бирки учурларда даже мындай чоң кызматтарда иштеген адамдар келип жасатышат. Аларда негизинен жанагы көздүн асты ишип турса, аларда чоң иш-чараларга катышса, аларга да дискомфорт болот. Ошон үчүн показаниясы менен ошолорду алып өз калыбына келтирип коебуз. Бул нормалдуу көрүнүш деп эсептейм мен. Эч кандай көздүн дагы эмнелерин жасатышат? Анан кош эек деп коет. Ошол кош эектеги, анан ич майлары чоңоюп, алардагы ичинде алдырышат. Андай эркектердин арасында да өтө көп. Бирок эмнегедир эркектер аны жанагындай көмүскөдө калтырганга аракет кылышат. Өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу маалымат бере кетсеңиз. Үй бүлөңүздүн чогуу турасыздар Москвада баары? Москвада мен 2010 жылы баш кошконбуз. Мен анан 3 балам бар, 2 уул, 1 кыз. Ошо Москва шаарында төрөлүшкөн, ошол жакта билим алышат азыр. Кичинекейим ошол жакта бала бакчага барат. Алар эми ошол Москва шаарында жашайбыз, азыр турабыз. Анан бул жака көп алып келгенге аракет кылам. Мисалы, жайкы каникулда, кышкы каникулда ошол Кыргызстанга көп тез бат-бат алып келип турабыз. Ошо бул жактын дагы өзүнүн элдин менталитети менен аралашып, биздин Кыргызстан жөнүндө көбүрөөк маалымат алсын деп. Бул сизге эң көп берилген суроо болуш керек. Сиз көбүнчө кыз келиндер менен иштейт экенсиз. Келинчегиңиз кандай карайт буга? Жамбашын, төшүн жасап, операциялар бүт ошондой, сүйлөшкөндөрүңүз дагы бүт кыз келиндер кардарларыңыз. Келинчегиңиз кандай карайт? Мен бул сурооду эми көпчүлүк берет, сиз айткандай туура. Анын досторум да берет да. Кызганбайбы депчи, бул эң көп берилген суроолордун бири. Мен
келинчегим эгер медицинада болбогондо кызганса керек деп ойлойт элем менде. Анан келинчегим өзү медицина менен аралашып, жана клиникада өзүнүн ачкан клиникада иштеп жүрөт. Анан өзү дагы азыркы учурда медицина институтунун студенткасы, ошол келечекте косметолог болом деген ниети бар. Ошон үчүн бул медицинага аралашып жүргөн үчүн муну туура эле түшүнөт. Эч кандай мындай кызгануу болбойт. Эми бизде команда менен иштейбиз. Ал жерге операцияга келген адам ал больницанын ичинде кандай ситуация болгонун түшүнөт. Ошон үчүн кызгануу мен жок деп так айта алам. Анан ваш доктор клиникаңыз боюнча бир аз маалымат бере кетсеңиз, аны качан ачкансыз? Бул жалпы ал жактагы мекендештер үчүнбү? Жок, мен негизи кандай максатта ачкам аны? Шаардык ооруканада иштечимин. Ал жакта эми бизде тууган урук деген достор деген көп да. Анан ошо сен ооруканада иштейсиң, мен ушу УЗИге тарттырып берип койчу, ашказанымды текшертип берип койчу, аялымды гинекологко көрсөтүп койчу деп суранышат эле да. Анан мен шаардык ооруканада хирургияда иштеп жүрүп, аны көрсөтүп, буга көрсөтүп карасам көбөйүп кетти да адамдарчы. Анан мен ой келди. Мен ушулар үчүн ушул жака эле чакырбай, ошол бир клиника ачып эле, ошол жака УЗИ аппарат коюп, гинеколог коюп, стоматолог коюп, бүт баары эле ошол жака кылып койсом, түз эле ошол жака эле жөнөтөйүн деген идея келип, аны бат эле бир 3 айдын ичинде эле ишке ашырдым да. Анан клиника ачып, лицензия алып, жана мен ойлогондой эле бат эле ишке кирип кетти. Мына азыр 8,5 жыл болуптур. 8,5 жылдан бери ийгиликтүү иштеп келатабыз. Клиникаларда мисалы азыр 20дан ашык адис иштейт ошол клиникада. Ал адистерди каяктан алып баргансыз? Кыргызстандан бардыбы же башка жергиликтүү? Негизинен биздин жанагы айтып атпаймынбы, ошол менин мекендештерим ошентип суранган үчүн ачтым деп атпаймынбы клиниканы. Ошон үчүн аларга ыңгайлуу болуш үчүн көбүнчө Москвадан бүткөн кыргыз балдарды, врачтарды, кыргыз кыздарды, анан бул жактан жумуш издеп барган врачтарга конкурс өткөрүп, жакшыларын тандап, ошолор жумушка алганбыз. Негизинен 90% менин мекендештерим кыргыздар. Эки жакта иштегенге жетишип атасызбы? Кандай болот? Ал жак клиникаңызды да карайсызбы барып? Ал клиника боюнча мен негизи отчет эле албасам, ал жака барбай деле калгам да. Ошо азыр бул жакта пластикалык хирургия баш отум менен кирип, ушул жактан эле чыкпай калдым. Мен даже кээ бир учурларда болот, бир жака барып келиш дагы мен үчүн мындай проблема болуп калды да. Себеби ар бир күнгө, ар бир саатка пациент жазылган заранее да. 6 ай болуп, 6 айдын ичинде ал адамдар дагы өзүнүн убактысын ошого брондойт да. Анан аларды отмена кылыш же башка датага жылдырыш мен үчүн өтө чоң эмне. Кээде бир кандай деп койсом, жакын адамдар, мисалы, жакын достор, мисалы, тойго деле чакырып калышы мүмкүн да. Мен ошол өтө баргым келет, бирок бул жактагы график менге мындай байланганбыз да. Вот ошол эми бир жагы жакшы, бир жагы ошондой ыңгайсыз жактары да бар. Келечектеги пландарыңыз, алдыга койгон максаттарыңыз кандай? Ушул тармакта дагы кайсы жогорку тепкичтерге жетейин деп аракет кылып жүрөсүз дегендей? Мен жана айтпадымбы, 2015 жылы биринчи болуп мен Кыргызстанда бариатриялык операция жасаттым, адамдарды арыктатуу боюнча да, Юрфа клиникасында. Ошол менен мен сыймыктанам, жана ушундай эле пластикалык операциялардын жаңы түрлөрүн дагы келечекте Кыргызстанга алып келип, Кыргызстанда өнүктүрүп, ушу Кыргызстандын дагы бир жаңы этапка пластикалык хирургиянын өтүшүнө салым кошсом деген пландарым, үмүттөрүм, максаттарым бар. Демек, анда сизди издеп Москвага эмес, Кыргызстандан эле жасатса болуп кала турбайбы? Балким пландарыңыз ишке ашпаса. Ооба, туура айтасыз. Ошол азыр эми биз сентябрь айынан баштап жанагы пилотный проект деп коет го, ушинтип баштайлы дедик. Мисалы, 1 ай, 2 айда бир келип, ушул өтө көп жазышат да эми. Ошого келип жасап турсакпы деген максатыбыз бар азыр. Түшүнүктүү, рахмат. Бизге келип маанилүү маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Сизге да чоң рахмат, Элибан. Аман болуңуз.